Түндө Киев бийлиги Москвага 3 дрон менен чабуул жасады. Коргоо министрлиги Киев режими Москвага пилотсуз учуучу 3 аппарат менен чабуул коюп, бирөө катып түшүрүлгөнүн билдирди. Дагы бирөө радиоэлектрондук коргоонук комплекси менен иштеп чыгып, Москва Ситинин аймагына түшкөнүн РИА Новости жазды. 1 августтун түнүндө Киев режими Москва шаары менен Москва облусуна террордук чабуул жасады. Украиналык пилотсуз учуучу 2 аппарат абадан Одинцово жана Нарафаминск районунун аймагынын үстүнөн жок кылынды деп айтылат билдирүүдө. Мындай маалыматты Москванын мэри Сергей Собянин да билдирип, пилотсуз учуучу аппарат Россиянын борборундагы Москва-Сити комплексиндеги мунаралардын бирине тийгендигин тастыктаганын РИА Новости жазды. Москвага учуп киргенге аракет кылган пилотсуз бир нече аппаратты абадан кол салууга каршы иштеген система атып түшүрдү. Бир учак өткөндөгү окуя сыяктуу Ситинин ичиндеги мунарага келип тийди. 21 кабаттын деңгээлиндеги фасад талкаланган. Ыкчам кызматтар окуя болгон жерде иштеп жатат деп жазган мэр өзүнүн телеграм каналына. Собянин айнектелген 150 чарчы метр аймакты талкалангандыгын кошумчалап, ал эми жабыркагандар тууралуу маалымат жоктугун билдирди. Бул Киев режиминин Москвада теракт кылууга кылган биринчи аракети эмес. Мындай кадам өткөн жекшембиде да жасалган. Бир дронду абадан кол салууга каршы система атып түшүрүп, экөө зыяндысыздандырылып, Москва-Сити комплексинин аймагына кулаган. Булак Спутник Кыргызстан.